Ата, bir болгон окуялардан айтып бербейсизби? Карган чал күнүгө эшек арабасы менен барып бая чөптү скардадан бузуп алып жүктөп уурдай берет да. Анан бая охранниктер келип, "Ой, аксакал кой, бул деген өкмөттүкү, бул деген совхоздуку. Антип агөгө агылып айга чейин чукулабаңыз. Уят болот" десе болбойт. Бар билгениңерди кылла. Мен эмне көп алып аттым беле, алсам бир эшек араба алып атам. Не болуптур деп эле болбой эле күнүгө барып эле ушинтип чукулай берет. Анан охранник аябай жини келип, эмне кыларын билбей совхоздун директоруна келип, "Бай аксакал, ушинтип тетиги көчөнүн аягында бир караган чал күнүгө барып эшек арабасы менен скарданы бузуп эле тажатты. Тилди албайт. Кой деп койбойсузбу сиз барып. Балким сиздин тилди аларсыз. Ой, менин тилим алмак беле ошол аксакал. Менин тилим алмак беле. Ал кайсы скардадан бузуп атат? Тегилдикыданбы? Жолдо келатканда жана мирза бар да, чоң мирза. Коркутпайсыңарбы ошону? Кечинде акырын жүктөп келатканда мирзөнүн арасынан бир эки баланы чыгарып коркутуп койгула. Десе баягы охранник макул деп барып анан кечинде аксакал чөптү эшек арабасына жүктөп алып акырын келатса мирзөнүн жанынан ак шешеп жамын эки бала чыга калыптыр. Аксакал баягы эки баланы карап туруп, "Ой, атаң озурайымдар" десе. "Өлгөн силер эмес, тирүү мен жыргабай жүрөм. Бар, жаткыла" деп койду. Ошондон кийин анан совхоздун директору, "Кой, бул болбойт экен, бул чалга мындай кылган болбойт экен" деп анан бир телешке чөп жүрүп берген экен.